Салам Экрам. Салам. Бүгүн IT'деги позициялар, башкача айтканда IT дүйнөсүндө күндөн күнгө өнүгүп жаткан кесиптер жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Эң эле алгач IT дегенде баардык адамдардын оюна келген программист жөнүндө сөз болмокчу. Программист деген ким? Жөнөкөй сөздөр менен айтканда, программист эмне жумуш жасайт? Программист деген биздин күнүмдүк жашоодо колдонгон программа же тиркемелерди жасаган уста деп айтсак болот. Бул программа же тиркемелерге мисал келтире турган болсок, мисалы компьютерде колдонгон Word, Excel сыяктуу программалар же болбосо тамак заказ бериш үчүн колдонгон тиркемеңиз же Instagram, Facebook сыяктуу программалар, алардын баарын программисттер жазат. Программа жазуу үчүн өзүнүн ар түрдүү тилдери болот. Адамдын дагы өзүнүн тилдери болгондой программалоо тилдери бар. Мисалы айтып кете турган болсок, Java, C#, JavaScript сыяктуу дагы бир канча тилдер бар. Баарын айтып кетпедим. Мисалы программист ошол тилдердин баарын билиш керекпи программист болуш үчүн? Жок, ал тилдерден мисалы жакшы бир иште иштөө үчүн же жакшы бир программа жазуу үчүн ал тилдерден бир же экөөсүн жакшы билгениңиз жетиштүү болот. Анан программисттер өз алдынча да бөлүнөт экен. Фронт-энд жана бэк-энд деп ошол жөнүндө да маалымат бере кетсең. Программист деген кесипте дагы өзүнчө фронт-энд, бэк-энд, full stack, mobile developer деп ар түрдүү болуп бөлүнөт. Алардын ар биринде тилдерге дагы бөлүнүп кетет. Мисалы берип кете турган болсок, фронт-энд деген колдонуучунун көргөн программанын колдонуучуга көрүлгөн тарабы менен иштеген программисттер. Мисалы интерфейстер менен сиз мисалы Facebook'ту көргөндө кайсы жерде кандай кнопка турат, кайсы жерде input, мисалы аты жөнүңүз жазган же башка текст жазган жерлер турат. Ошолордун дизайны, көрүнүшү ошол жак менен иштейт. Бэкенд программист деген ошол кнопкага басканыңызда, мисалы пост жарыяла деген кнопкага басканыңызда, ал посттун жарыяланышы, башка колдонуучуларга билдирүү барышы, ошол аркада колдонуучуга көрүнбөгөн иштерди жасагандарга бэкенд дейт. Андан кийин full stack деген ушул фронт-энд менен бэкендтин экөөнүн тең иштерин жасаган кишиге full stack деп айтылат. Эми проект менеджер деген позиция жөнүндө айта кетсең, алар эмне жумуш жасашат? Проект менеджер деген ар бир проекттин башында туруп, кардарлардын каалоо тилектерине жараша программанын жасалышын көзөмөлдөгөн кишиге айтылат. Ал мисалы кардар бир каалоосун айтканда, аны алып компанияда ошо аналист менен аны тартышып, бул нерсени биз жазсак болобу, кантип жазсак болот, ошолорду сүйлөшүп, программист аны жасагандан кийин аны тест жасоочу адиске берип, тест кылдырып, андан кийин кардарга жетишине чейин ар бир этапта көзөмөлдөгөн киши проект менеджер. Ошондуктан проект менеджер болуп көбүнчө адамдар менен мамиле курганда кыйналбаган, жакшы сүйлөшкөн кишилер бул кесипте иштей алат. Мындайча айтканда, куруучулук ишиндеги прораб деп койсок болобу? Эми проект менеджер. Ошентип айтсак болот. Андан кийинки сен тест жасоочу адис, тестер англисче айтканда, же орусча айтканда тестировщик деп айтып калдың. Алар эмне жумуш жасашат? Тестерлер, тест жасоочу адистер программист жазган программанын толук, катасыз жана кардардын каалоосуна жараша иштеп атканын текшерүүчү кишилер. Булар бир программаны кардарга жасап бүттүк деп берүүдөн мурда компаниянын ичинде ошол программаны өздөрү бир клиент катары колдонуп көрүп, кемчиликтери болсо ошол жерде айтып, оңдотуп, ошол нерселерди тейлеген киши. Андан кийинки позиция бул DevOps же башкача айтканда системалык администратор деп айтылат экен. Ушул жөнүндө түшүнүп бере кетсең. Бул DevOps
деген позиция соңку жылдарда көзгө көрүнүп, ал позиция жарала баштады. Андан мурда системалык администратор деп айтылчу. Мисалы көбүнчө иштер мануал жасалчу, кол менен. Мисалы программаны жазып бүткөндөн кийин аны серверлерге жүктөө иштери мануал, адам катарынан программист өзү жүктөөчү мисалы. Азыр болсо ал иштердин баарын автоматташтыруу үчүн DevOps engineer деген позиция бар. Алар программист жазып, тест кылып бүткөндөн кийин программанын серверлерге жүктөлүшү, алардын коопсуздугу, ылдамдыгы баарын тейлеп, ошол нерселерге жооп берген киши. Эми data scientist деген акыркы учурларда вакансиялар көп көрүлө баштады. Мисалы үчүн мен өзүм жөнүндө айта кетсем, Facebook колдонуучусумун. Facebook'tu барактап жатканда ошо вакансияларда чыгып калат data scientist деп. Бул дагы жаңы, мындай кандай десем, жаңы популярный боло баштаган бир позициябы же алар эмне жумуш кылышат? Data scientist деген дагы жаңы популярдуу боло баштаган бир позиция деп айтсак болот. Facebook, Twitter сыяктуу компаниялардын чыгышы менен бул data scientist деген кесип көбөйө баштаган. Себеби алардын Facebook, Twitter сыяктуу платформалардын колунда өтө көп дата, маалымат бар. Ал маалыматтардын иштелиши, ал маалыматтардан кандайдыр бир жыйынтык чыгарыш data scientistтердин иши. Мисал бере турган болсом, мисалы Facebook'тун колунда ар бир колдонуучунун программага, Facebook приложениясына кирген убактылары жазылган бир дата бар дейли. Ал жөнөкөй бир дата. Киши, мисалы, Азамат 10-до кирди, Марат 5-те кирди деген бир дата бар. Data scientist, мисалы, ошол маалыматтарды колдонуп, мисалы, күндүн кайсы бөлүгүндө эң көп колдонуучу Facebook'ка кирет деген бир пайдалуу бир жыйынтык чыгарат. Ал статистика чыгарат экен. Статистика чыгарат. Андан кийин, мисалы, ошол пайдалуу бир жыйынтыкты колдонуп, Facebook ошол учурда, мисалы, көбүрөөк реклама коюп, же болбосо Кыргызстандын кайсы аймагынан эң көп колдонуучу болсо, ошол аймактан кандайдыр бир реклама же бир нерсе коюп, ошол колунда болгон маалыматтан пайда чыгарыш үчүн ошол data scientisттер ушул жерде ишке кирет. Түшүнүктүү. Эми акыркы позиция бул аналитиктер экен. Аналитиктер да өз алдынча бөлүнөт экен. Ошолор жөнүндө айта кетсең, аналитиктин IT-деги орду кандай? Аналитик дегенде дагы бул ар бир позицияда болгондой, бул аналитикти дагы өзүнчө башка мындай түр болуп бөлүнүп кетет. Мисалы, аналитик деген компанияда бир ишти жасоодон мурда аны анализ кылып, кемчиликтерин же суроолорду чыгарып, аларга жооп тапкан киши бизнес аналитик деген кесип. Мисалы, бир иш жасалуудан мурда ал иш башка бир система менен интеграция боло турган болсо, ал системаны изилдеп, кантип өзүбүздүн системага интеграция кылсак болот, ошолордун баарын ойлонуп, документин жазып чыккан киши. Мисал үчүн интеграция, система деген терминдерди айтып калдың да, ошолорго жөнөкөй тил менен IT-ге тиешеси болбогон адамдар түшүнө тургандай бир мисал келтире кетсең болобу? Мисал дегенде, система дегеним бул мисалы ар бир программаны бир система деп айтып койсок болот. Мисал үчүн, мисалы тамак заказ берген бир программа, приложение бар дейли. Ошол бир система. Интеграция дегенге мисал келтире турган болсок, мисалы сиз тамакты тандап, анан акчасын төлөө үчүн ошол страницага келгенде бир банктан акча аласыз. Сиздин мисалы ар түрдүү банктан бир карточкаңыздан акча төлөшүңүз мүмкүн. Демек, бул программаны жазгандар ошол банктар менен интеграция, ал банктар менен өзүнүн программасын байланыштырган деп айтсак болот. Интеграция деген эки башка бир программанын бири-бирине болгон байланышы, бири-бири менен
кабарлашышат. Рахмат. Эми жыйынтык катары бир мисал келтире кете аласыңбы? Мисалы кандайдыр бир проекттин этаптары, жасалыш этаптары жана жогоруда сен айтып кеткен позициялардын кайсыл этапта катышуусу жөнүндө. ITге тиешеси болбогон, IT жөнүндө түшүнүгү болбогон, мага окшогон адамдарга мындай жөнөкөй сөздөр менен түшүндүрө кетсең бир проекттин этаптарын. Рахмат. Мисалы банк кардар катары бир IT компанияга келди. Анын талабы мага бир банкомат үчүн бир программа жазып бер деди. Бул жерде биринчи болуп проект менеджер бул ишти колго алат, банк менен сүйлөшүп, анын талаптарын, каалоолорун жазып алат. Андан кийин ал нерселерди ошо командасы менен бөлүшөт, аналитик андан кийин ишке баштайт. Ал анализ кылат банктын талаптарын, башка банктардын банкоматта системалары менен салыштырып көрөт. Андан кийин анализдер бүткөндөн кийин программист ишке баштайт. Ал мисалы үчүн бэкенд программист банкоматка келип, сиз өзүңүздүн эсебиңизге акча жүктөгөндө ал акчаны сиздин эсебиңизге түшүшүн, башка бирөөнүн эсебине түшпөшүн, ошол нерселерди көрүнбөгөн көмүскөдө аткарылган иштерди жазат, кодун жазат. Андан сырткары сиз банкоматта көргөн интерфейстин кнопкалардын түзүлүшүн, бири-бири менен болгон байланыштарын фронтенд программист жазат. Программисттер ишин бүтүргөндөн кийин QA engineer, тестерлер, тест жасоочу адистер кирет. Алар бул ишти кардарга, банкка берүүдөн мурда ал ишти өздөрү тест кылып текшерип көрүшөт, катасы барбы, бүт жасалган нерселер банктын талаптарына жооп береби. Тестерлер ишин бүтүргөндөн кийин аларды биз банкоматтарга жүктөп, банкка берсек болот ал программаны уже. Булардын баары бүткөндөн кийин, мисалы дата сайентисттер катары, мисалы Кыргызстанды ойлонтурган болсок, жети областынын мисалы адамдар келип банкоматтан акча алат өзүнүн эсебине. Мисалы акча салат же болбосо. Мисалы дата сайентисттер ошол жерде кайсы областта, кайсы жерде, кайсы банкоматта эң көп акча салынып же алынганын карап, ошол жыйынтыкка карап банк кандайдыр бир ишти аткарса болот. Мисалы эң көп акча алынган банкоматка демек көбүрөөк акчаны алып барып салыш керек деген сыяктуу. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Анда бул видеону жыйынтыктайбыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө. Рахмат.